ушу Гессеңирге келгенде дагы ушу карылар кезип калгандан анан ал жерден сурайт. Ушу Мойтакке бараттым эле десе, ушу аз күн болду, бир жумадай. А киши о дүйнөгө өтүп кетти дегенде, ошол жерден жатып алып анан ыйлап, мен бары ушу кезиксем болбойт беле атама. Болбой калган экен деп анан кайра тартып, ушу алайга баргандан ушу энесине өкүрүп, айрылдым деп анан кийин үйүнө өкүрүп барган дейт. Ошондон энеси тиги ошол жерден тиги баягы мусулманча ишаратын жасап, мал союп, Куран окутуп, анан кийин азыр ушу кийин айтылып калат, ошол жакта дагы ушу Мойтакенин ушу тукумдары бар экен деп. Жакшы айттыңыз. Сиз да кошулуп койсоңуз. Жанагы бата бергенде жери бар эмеспи? Бу Мойтакенин. Эл оозунда да айтылып жүргөн эч бир китепке жазылбаган сөздөрү бар. Илгери бир байбиченин жалгыз баласы бар экен, келини бар. Алар баш кошкону 3-4 жыл болуп туруп балалуу болбой жүрүшөт. Күндөрдүн биринде тиги этекте 4-5 киши кетип бараткан болот. Анан байбиче айтат келинине: "Ой, астынан чыгып чакырып келчи, тетигилерге чай берели" дейт. Келини астынан чыгып чакырып келет. Көрсө бу байбиче эне аларды билгенби, же тааныганбы, же сезгенби, ал киши Мойтаке болгон экен. Ал жигиттер менен кетип бараткан болот. Келип отуруп чай ичип, антип минтип, кечкисин мал союлуп, анан тамак жегенден кийин байбиче келинине айтат. Ошол кезде уулу бир алыска кеткен болот. Кемпирдин баласы алыска кеткен болот. Кайнана үчүн жалгыз баласыз өтөбү? Бу эмне деген шумдук деп келинин кемирип кесип, баягы эмнеге төрөбөйсүң дегендей сөз айтат. Кээде баласынан күнөө табат, бул эмнеге, же баламан бирденке болуп атабы деп. Анан баягы коноктор үйдө отурат. Жатарга жакын байбиче айтат экен келинине: "Мен жаткандан кийин эле уйкуга кирем, коңур тартам. Сен акырын бу абышкагын акенин койнуна кирип, ошол кишинин белинде бир жакшы бала турат, касиеттүү бала турат, ошону алып калганга аракет кылалы" деп айтканда, келин аргасынан макул болот. Кийин түн кирип жаткандан кийин байбиче уйкуга кирет. Келин энеси айткандай Мойтакеге жакындайт. Ошондо Мойтаке айткан экен: "Айланайын, тегеренейин. Менин белимде бир бала турат, бергим келбей турат. Дилимде бир бала бар. Мына ошо баланы берейин. Балалуу болосуң. Ошо батамды берейин. Мага болду, жакындаба. Мен дилимдеги баланы берем" деп эртеси отуруп чоң жакшы батасын бергенден кийин тигилер узап кетишет. Ошондон 1 жыл, 1,5 жыл өткөндөн кийин кайра ошол жерден кетип баратып, булар кандай болду экен деп Мойтаке кайра келгенде, бая келин балтыр бешик баланы бооруна алып көтөрүп жүргөн болот. Ошондо Мойтакени жүгүнүп тозуп алып, тамак ашын берип, ыраазычылыгын билгизип, кайра жүгүнүп узаткан деген бир окуя бар. Мен да кошулуп коеюн. Ал Мойтаке жеке эле ушу мүнүшкөр, сайапкерлик эмес. Ал киши ушу болгондой айтып,
şu görөгöçtүгүн bilip ушул акылдуулугунан ал кишини тиги көлдүн бийлери жана Боронбай, Солтонкул деген ошол бу Мойтакени дайыма кеп кеңешин угуп ушундай эмелерди угуп турчу экен. Тайманбай баарын калыстык сөздөрүн айтчу экен да. Ошон үчүн бу кишинин жанагы ушу көл өрөөнүнөн биринчи болуп ушу Мойтаке деп бекер жеринен айтылган эмес. Жакшы. Мына сиз айтсаңыз, мына береке Мойтаке акырындап жүрүп, баягы мүнүшкөрлүк кылып жүрүп, баягы бүркүт салып жүрүп, тиги Манжылга чейин барбадыбы? Ошо Манжылга бардык. Бул негизи барганы кандай себеп болду эле? Эмне үчүн аны ошол Манжылды жактырып калды? Мойтаке жигиттер менен бүркүт салып жүрүп, бир эртеден кечке бул жетегибиз тараптан чыгып, тоң тарапка кетип баратып, астынан эч бир уу чыкпайт. Коён да жок, түлкү да жок, эч элик жок. Ошондон бул эмне деп, бул эмне белги мага берилип атат. Мындай болбош керек эле. Деп алар курсак ачып, ушунчалык нааразы болуп жүрүп отурушат. Анан жигиттерин айтат. Бул мага берилген бир өзүнчө бир белги болуп атат. Бул менин жашоомдун акыркы күнү жакындап калган окшойт. Мен силерге бир нерсени көрсөтүп айтып кетейин. Көзүнүн түрүсүндө. Буга чейин элдин каза болгон элди Анжиянга ташып, кичинекей бала каза болсо да ошол жака ташып, элдер убара болуп, абдан азап чекчү эле. Эми ар кимдин туулган жери өзү Мисир, өзү ыйык. Мени көлдүн тегерегинен кетирбей эле ушу Манжылы атага койгула деп Мойтаке бир жерди көрсөтүп, укуругун сайып, мына ушу жерге мени койгула. Жайым ушу жер болот деп, ушу жерди кассаңар Жезказан Жез тулга чыгат. Мына Мойтакенин көрөгөчтүгүн карабайсыңбы? Ошол жер казыла электи эле, ошол жерде Казан тулгасы менен чыгарын билген. Мына бул деген анын а кишинин ушу касиеттүүлүгү. Мына каза электи эле аны билип атат. Мына ошол Казанды тулгасы менен уулум Үсөнгө бер деп, мына ошол кезде табыштап койгон экен. А жерден жекеле Жезказан Жез тулга чыккан эмес. А жерден жаргылчак чыккан. Чоң жаргылчак, кичине жаргылчак. Ал жаргылчакты ошол жерде казып аткан жигиттер өзлөрүнө ыроо кылып алып, мен кийин тойго барганда уктум, чоң жаргылчакты атка жүктөп барып, чоң жаргылчактын айылына түшкөндө ошол жер чоң жаргылчак аталып калыптыр. Андан ары барып кичи жаргылчак түшөт дагы, ал кичи жаргылчак айылы аталып калат. Ошол жердеги элдер айтып атат, Мойтаке бизге ырыскысын чыштап кеткен. Мойтакенин ырыскысы бизде деп айтып атышат. Чоң жаргылчак, кичи жаргылчак тургундары. Дагы улап кетчү нерсе, Мойтаке ооруп кайтыш болоруна жакындап калганда бир туугандары, тели тең туштары, бул жерде Алдайыр менен Токойлуу бир тууган. Ошо Токойлуу агининин баласы болгондон кийин Токойлуудагы тең туштары келип, ой, эми акыркы сөзүңдү айтып кал дегенде, Мойтаке дини дилимди Үсөнгө бердим дептир, улуу баласына. Тилимди кичүү баласы Сасикеге бердим дептир. Сынымды Абылекенин баласы Акимге бердим дептир. Анан Токойлдун уулу, ой, мага деле бирденкең берди десе, болуптур, кудук сумдугумду сага берейин деп койгон экен. Токойлуунун баласына. Ошол айтылган кеп төп келип,
Мына Үсөндүн балдары азыр өнүп өсүп, жакшынакай жашоодо жашап атат. Аким Аким бу Аблекенин баласы. Аким Авлекенин баласы. Авлеке Аким bir kuştu, бүркүттү салып эле ошонун ракатына батып жүрөт. Анан элдер айтыптыр, ай, бул куу чекир экен. Муну салбасаңчы, муну учурбуй. Куу чекирди салган болбойт. Дегенде андан көрөк балдарыңды карасаңчы, бала чакаңды десе, ой бала чакам өсөт, өнөт. Алар мен ушу бүркүттүн кызыгына батсам болду деген кеп айтат экен. Эми ошол кеби өзүнө кандайдыр бир таасир берип, туура эмес айтканы мына азыр ошо Авлекенин Акимдин балдары аз болуп калганы ошондон болуп атат да. Айтып койчу нерсе, Бирназардын Албайынын экинчи аялынан ушу Жаныбек Чыңгыш деген болгон экен. Ушу Жаныбекти ушу Мойтеке абдан мындай көрүп, ушу жөндөмү бар экен, ушу саяпкерликке. Ушу атты жакшынакай саяпкерчилигин жасап жүрүп, ушу Мойтекедей атагы чыккан ушу саяпкер болгон экен. Ал Мойтеке дагы ошол Жаныбекке ушу кайрылганда жакшынакай батасын бергени, бул ушу Мойтекенин өзү дагы ушул көрөгөчтүк кылып, ошол тарбиялап, ушул Жаныбекти чыгарган экен. Ал дагы көп аттарга саяпкерчилик кылып, күлүктөр чыгарып, ушу казактарга байгелерди бербей, ушу күлүктөрү дайыма алдыга чыгып турчу экен. Бу сиз билесиз да, бул Мойтеке жердеп калган жери, кийинки урпактары. Ошол кандай болуп алып калды жерди? Мойтеке дагы ушу көлдүн бийлери менен чоң кеңештеш болуп, ушу Ортөрктү деген айылды ушу өзүнө энчилеп, бала бакырасына энчилеп берген экен. Азыр ушу айылда 500 түтүндөн ашык ушу Мойтекенин урпактары жашайт. Бул үстү жактан тоосу абдан кооз, биякта жери кенен, суусу кенен, ушу элге ушу турмуш тиричилик кылганга абдан ыңгайлуу жер экен. Көлдүн берки четинде токою бар, жайында ушул жанагы бир мөмөлөрдүн баары тең өсөт. Ошол жактан терип келип, ушу вареньяларды бир акча кетирбей бекер терип келип ушуларды менен оокат кылгандар бар. Мына Мойтекенин ушу жерди ушу бала бакырасына энчиле ушундай бизге алып калганына биз ата-бабабызга, ушу акебизге биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына бала бакырасы бул жерден өсүп өнүп атат. Республикалык масштабта, облустук масштабта ушу биздин агалар, инилерибиз ушу кызматтарда иштеп, ушу эл башкарган адамдар бизде арбын. Аксакал, мына Мойтеке кезегинде өзү бүт кыргызга эмес, казак, өзбекке таанымал адам болгон. Муну эч ким тана албайт. Мына азыркы учурда сиз сыймыктанасызбы Мойтеке менен? Ушу элдерден ушу мен сураганда Мойтекенин урпагымын десе, элдер кандай кабыл алат? Мойтекенин балдары экен деп бизди ушу дайыма сыйлап турушат. Биз ошон үчүн дайыма биз сыймыктанабыз Мойтекеге. Рахмат. Анан сиз билесиз го, бу Мойтеке бу казактын тоюна барбады беле, баягы улгайып калган учурда чоң бай тойго чакырып, ошондо айтылган сөз бар эмеспи? Баягы казак сөзгө чыкканда ушу Мойтеке кыргызды баягы сөзгө жыктырбай кайра утуп келген деп. Ошол жөнүндө бир учка сөз айтып койсоңуз. Гөл өрөөнүндө
негизи арык, белек, кыдык, саяк деп жалпысынан айтылат. Мына ошолор каркырага барып, жайдын күнү ар жактан албан казактар келип чоң той болгон экен. Тойдо сөзсүз эле ат чабыш, эр оодарыш, эр сайыш, казактын домбурасы чертилет, кыргыздын комузу чертилет, кыргыздын манасы айтылат, казактын алпамышы айтылат, той тойгуланат. Анан кыргыз менен казактын жакшылары бир боз үйдө отуруп, илгерки өткөн кеткен байларды айтышат экен. Баланча бай болгон экен, мындай байлыгы бар экен, мындай малы бар экен деп. Анда да бирөө жо албай эмес тиги бай деп бири-биринен озуп жалаң байларды кеп кылышат. Сөз кызыйт. Ошондо казактын бир байы: "Ой, өткөн кеткен байлардын несин айтасыңар? Азыркы ушу кездеги байларды айтпайсыңарбы?" деп өзүн көрсөтөт. Мына азыр мен байлыгымды уккула дейт да, 100 сокур төөм бар. Бир сокур төөсү 1000 төө экен. 10.000 жылкым бар, 30.000 коюм бар. Козу, кочкорун, тай кулунун эсептебейм. Тувар бээлим, тувар койлор ушунча. Сыйыр менен эшкини мал деп санабайм, анын саны канча экенин билбейм дейт. Эми кыргыздарда байыңар барбы? Кимиң бай? Айтып калгыла, ушул жерден билип калалы дегенде, Мойтакени сен жооп бер дешет. Ошондо Мойтаке казактын байына карап жооп берип турган жери дейт: "Бул дүйнөнүн шубарым, шамалы бар, кары бар. Жер титирейт, сел жүрөт, капсалаңдын баары бар. Бу турмуш жалаң күлкү эмес, муңу менен зары бар. Карегиңди байлаган караңгынын таңы бар. 100 сокур төөң болгону жер үстүндө жайнаган макулуктун бири го. Бир жут болсо жоголот малым колдун кири го. Мен айтпаймын малымды, байлыгым деп. Ар жыл сайын 5 неберемдин тоюн жейм. Кубанамын ошого Кудайыма шүгүр деп. 5 неберем аталап жүгүрүп мага турганда, менден өткөн бай жок деп мында бир батам жыргалга. Түмөндөгөн малым бар, тоодо, түздө, талаада, көл боюнда, токойдо. Түмөн балым баламдын күлкүсүнөн садага. Керек десең дүнүйө, келип көргүн үйүмө. 100 сокур төөңдүн, 10.000 жылкыңдын, 30.000 коюңдун алдына килемим бар салгыдай. Кыргыз менен казак эл жалпы отурса кыркалай, жармы артып калгыдай. Жаздан күзгө чейин көчүм токтойт 10-15 жерге. Килемдерим салынуу жыйналбастан кала берет ошо түз жерлерде. Суу бассайын нарын табак эт майым желбей калат ошо көчкөн жерлерде. Уккула, бардык болгон байлыктан чыныгы байлык балада. Бала ээлик кылбаса, тулпарда болсо тайлык жок, туура сөздү уккула, тукумдан өткөн байлык жок деп сөздөрдүн акырына келгенде баягы Шубарбай дөгүрсүп малына сыймыктанып аткан нерсе киши абдан аке, бул сиздин айтканыңызда калет жок. Экинчи, мен малымды, байлыгым деп айтпайын. Мен сизге сөз берем деп өзүнүн ой жыгылып, бу кыргызда да ушунчалык байлар бар турбайбы? Жеке эле биз эле бай экен деп жүрсөк, буларда да укмуш турбайбы? Килемдерин чыштап кетет экен, байлыктары көчкөн жерлерде калат экен. Эми бул киши түмөндөгөн малым бар дейт, малынын деле санын билбейт экен деп абдан намыстанып, экинчи байлыгын малым, байлыгым деп айтпай калган экен. Ошо казактар ошон үчүн жанагы кыргызды малга да бай, акылга да бай экен, мына арасында ушундай кишилер бар экен деп сезген үчүн жана сөзгө жыгылбадыбы? Туурасы. Мына билесиздер, бу аке деп бекенен кишилер да айткан эмес. Ошо аке деп биринчи бул сөздү ким баштаган? Аке деп айтылып калганы илгери бу көл өрөөнүндөгү бугу эли жалпы Жыргалаңдын оюна чоң жыйын болуп
чоң курултай болобу, ошондо Жылкайдардын тилекматы бизге керек, аке болуш керек деп олуя киши, батагер киши, оозунда чоң сөзү бар, эл кадырлаган, эл бийлеген, эл үчүн кызмат кылган деп биринчи ошо Мойтакени, Дөөлөс Сартакени, Дөөлөс Сартаке менен Мойтаке ошо үзөңгүлөштүргөн тең туш жамал, жаман жакшылыкта бардыгын бирге чечкен адамдардан болгон экен. Ошо эки кишини тилекмат жалпы элге салып, аке деп айтып жүрөлү деп Алдайыр Мойту анан Дөөлөс Сартакени аке деп айтып калган экен. Жалпы эл колдоп, бул туура кеп деп колдошкон. Андан кийин анан дагы акелер чыга берди. Рахмат. Эми айтсаңыздар, бул Мойтакенин ичинде баягы эл көзүнө көрүнүп, эл жүгүн артынып, элге эмгек сиңген адамдар барбы? Бар. Мисалы үчүн айтсак, азыр ушул кезде Саңыкбаев Калкан деген абабыз Мойтакеге 4-чү ата менен барат. Биз Мойтаке бизге 5-чи ата. Эң жакыны ошо азыр Калкан аба. Биз ал киши менен сыймыктанып турабыз. Биздин сакалдуубуз. Мойтакеден чыккан Мукар Чолпонбаев, Турдукожоев Кубан 1997-жылы Мойтакенин 250 жылдыгын белгиледик. Ал облустук масштабта болду. Ушул айылга 130дан ашык боз үй тигилип, Ортөрүк айылына. Бу жерден ушу ат жабыш, Аламанбайге эр оодарыш болуп бардык эмелердин баары аткарылды. Ушу көл өрөөнүнөн ар көз бер көздөн көп адамдар келип ушу болгон ушу жакшынакай тойду өткөрүштү. Бул кишинин дагы ушу эл сыйлап, ушу кадырлаган үчүн ушундай жакшынакай тойду өткөргөнбүз. Биздин дагы убактыбыз аяктап калды. Эми сиздерге чоң рахмат. Сагалдар, мына Мойтакен урпактары дагы да болсо мына өсүп өнүп атат. Алай эмеле силерден, ичиңизден көптү көргөн көсөм, жаакта жок чечен, карагылды какчырган калыстар чыга берсин. Сиздерге ийгилик, ден соолук болсун, элибизде тынчтык болсун. Эмесе урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.